Үзүк сызыктын астында жана үстүндө бир канча кутуча берилген. Мисалы үстүндө 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Демек бул жерде 10 кутуча бар. Бул жерде да 10 кутуча. Демек 10 кутуча баары биригип бир ондукту түзөт. Демек бизде 1, 2 ондук бар. Эгерде сан түрүндө жазып алсак, анда ондуктар разрядында 2 деген сан болот. Анткени бизде 2 ондук бар. Ал эми бирдиктер разрядында 1, 2, 3. Демек 3 деген. Анда бул сан 23. Сызыктын үстүндө 23 даана кутуча бар. Ал эми астында ондук кутучалардан 1, 2, 3, 4. Демек бизде ондуктар разрядында 4 деген сан болот. Ал эми бирдиктер разрядында 1, 2, 3, 4, 5. Демек 5. Анда жалпы бизде бул жерде 5 даана кутуча бар. Анда эмесе жалпы канча кутуча бар? Аны табуу үчүн биз бул сандарды кошуп алабыз. Маңуча түрүндө кошкондо бирдиктерге бирдиктерди кошобуз, ондуктарга ондуктарды кошобуз. Анда 3 бирдикке 5 бирдикти кошсок 8. 3-кө 5-ти коштук 8. Ал эми 2 ондукка 4 ондукту кошсок 6. Демек 2-ге 6-ны кошкондо, 2-ге 4-тү кошкондо 6. Анда 68. Демек жалпы 68 даана кутуча бар. Ал эми бул жердеги кутучалар менен эсептеп көрсөк, анда бизде бул жака жазып алалы, кошобуз бул кутучаларды. Демек бирдик кутучалардан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Демек 8 даана бирдик кутуча бар. 8 даана 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бул 8 бирдик кутуча. Ал эми ондук кутучалардан 1, 2, 3, 4, 5, 6. Демек 6 ондук кутуча бар. Бул жака алып келели. 1, 2, 3, 4 жана 5, 6. Демек ондук кутучалардан 6 болду. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Демек бул жердеги 8 бирдик кутуча бул 8 бирдикти көрсөтөт. Ал эми бул жердеги ондук кутучалардын 6 болгону бул ондуктардан 6 экендигин көрсөтөт. Анда жалпы бизде 68 даана кутуча бар.